Мына ушундай Сергек таңдан кийин биз эфирибизди улайбыз. Баарыңыздарга Сергек таң каалап өтөбүз. 2 саат бою биз менен бирге болуңуздар. Биздин студияда жакшы коноктор болмокчу. Андыктан биздин студиядагы биринчи конок менен тааныштыра кетсек. Сөзсүз түрдө кыргыз элинин көрүнгүсү бул эч качан түгөнбөйт. Кыргыз маданиятында өзүнүн орду, мыкты деген бир чыгармаларын жаратып келаткан. Биздин дагы коногубуз келип калган, тааныштыралы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Баткен облустук драма театрынын артисти Мамажан Козбаев бизде конокто. Саламатсызбы? Хош келипсиз. Эшикте аба ырайы сизге таасир тийгизбесе керек. Эми мындай аба ырайы көпчүлүк адамдарга баягы ар кандай таасирин тийгизет экен, сизге таасирин тийгизбесе керек. Жок, ошол силердин көрсөтүүңөргө эртең менен эрте туруп, ошол кечирип калбайын деп эртерээк келгенге аракет кылдым. Ошол эми жоопкерчилик ишти ушундай патриоттуулук менен кармап жүргөн. Жакшы экен. Ага дароо эле чыгармачылыктан баштайлы. Чыгармачылыкка 3 ноябрда концерт берет экенсиз. Ошол концерт жаатында бир кененирээк сөз кылалы. Быйыл ошол Борбордук филармонияда өзүмдүн ошол 60 жылдык юбилейлик концертимди берген атам. Мен өзү ошол маданият тармагында, ошол искусство тармагында ошо 40 жылга жакын иштеп койдум. Анан былтыр эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында ошол Кыргыз Республикасынын президентинин колунан ошол эмгек сиңирген артист деген наам алгам. Анан эми эмгек сиңирген артистти алып алып эле айылда жүрө бербейли деп Борбордо деле бир маданий иш-чара көрсөтүп коелу деп атайын ушул филармонияны ушул жылдын башында Кыргызбай Осмонович менен сүйлөшүп алып койгон болчук. Ошого мына вакыт келип калды. Азыр ошо даярданып жүрөбүз. Ушул менин ырларымды ырдашкан ырчылар келип ырдашат. Анан ушул жерде менин өзүмдүн жердештерим ошол кыргыз музыкасына эмгеги сиңген ырчылар катышат. Мисалы Саламат Садыков эжебиз баш болгон, Бактыяр Токторов, Өктөм Сапар уулу деген көптөгөн ырчылар келип катышат. Кыргыздын каймактары болгон жакшы бир мыкты концерт кечи болот экен, сөзсүз түрдө. Анда дароо эле ошол 3 ноябрга чакырык таштап бир жагымдуу чыгарма аткарып бербейлиби? Кыргыз элинин таң эрте бир музыкалык чыгарма тартуулайлы, келиңиз. Макул. Мен алгачкы чыгармамды ошол Кызбырак эстрадалык тобунан ошол Айжамал Кабылова Айтабар арманымды деген чыгармамды аткарып келет. Ошолорду аткарып койгусу этиле. Сапар алып, үн салып кербен кетет, таныштай токтой калып, көк менен булут көчөт, сагынтып турагыма, шыңгырып коңгуроонун оглат колагыма. Шыңгырып коңгуроонун сырдашым аппак ырдасам ыйлап барам күнгө окшоп тыйсаны солуп аят каттаганат дайрадай акканымды шамалдай шашканымды ак булут аппак булут айтабар арманымды жымыңдап жылдыз көктө жылгада жатсам көрөт
аппақ бұлыт өтсө қошылып кеткім келет қиырсыз шексіз алам тар болып қалғанын көр ырчыға ушул арман тар болып қалғанын көр сырдашым аппақ бұлыт ырдасам ыйлап барат гүл окшоп турсам солуп аяйт куаттагана дайрадай акканымды шамалдай шашканымды ак булут аппак булут айта бар арманымды хабарлап койсоң гана көзү жок ырчыңына кербендер кайтып барар сагынып күткөн болсоң ак булут айтып барар арманды ырчысы жок кербендер кайтып барар арманды ырчысы жок сырдашым аппак булут ырдасам ыйлап барат гүлгө окшоп турсам солуп аят куатта канат гүлгө окшоп турсам солуп аят куатта канат айта бар арманымды Баракелде, бали. Мындан 12 жыл мурун ушул чыгарма чыгып биз ушул ырга сугарылып Айжамал Кабылова экебизди баягы менин кесиптешиме окшогон улан кыздар баягы кумир тутуп ырдаган чыгарма чындыгында таң эрте болду. Ага бул чыгарма деги эле ошол 12-10 жылдан ашык мурун чыкканбы же бала кезде эле чыкканбы? 96-97 жылдары чыкканда 30 жылга жакындап калдыр да. Өзүм мындай айылда ырдап эле жүргөм, кийин аранжировкалатып анан 2001 жылы ошто бизде мурда баягы обончулардын конкурсу болор эле. Ошол конкурска алып келгенде ошол Гүлшайыр Садыбакасова эжебиз баягы калыстар тобунда отурган. Анан Мамажан ушул ырларыңды мен кыз бырактын репертуарын алып калайын деп ошо суранып алып калган болчу. Ошол айта бар арманымдыны Айжамал ырдап чыккан. Анан ортобузда айырма бар 9 жаш деген ырды Кенже Дүйшөева ырдап чыгышкан. Ошол экөө ушул ырды ырдап жүрүшөт. Ага анан ушул өтө турчу концертке даярдык канча убакыт болду? Кандай болду даярдык? Даярдык эми мен ушул баягы 15-теринде келгем, ошо октябрдын. Ошодон бери эле чуркап ушул ырчыларды топтоп дегендей даярданып атам. Кудайга шүгүр, эми эң негизгиси концертке ушул менин ырларымдын укканы көрүүчүлөр келип берсе, бул мен үчүн. Билеттин баасы канча сом болот? Билеттин баасы эми Бишкекте 500 сом экен, ошо 500 сом эле кылганбыз. Ага, драма театрдагы концерт менен филармониядагы концерттин айырмасы, мындай дайындыктары же болбосо ошол жердеги бир алдын ала мына 2-3 күн калды деген бир демдер эки жакты салыштырып байкап атасызбы? Албетте, эми бул Бишкек бул биздин борбор. Бул жактагы концерт менен айылдагы концертти айырмалап болбойт. Экинчиси анан мен эми
айылдагы ушул мени ырмырдап жүрүшкөн балдар, кыздар, менин окуучуларым да бар да. Аларды деле чакырып чоң сахнага эме кылсам болот. Бирок эми ушул профессионалдык деңгээлде өтсүн деп ошол мыкты ырчыларды, ушул эмгек сиңген аткаруучуларды концертиме чакырдым да. Канча да сиздерге таандык канчалаган обондор жазылган жана ошолорду кайсыл ырчылар кимдер аткарышат? Мен өзү 50ге жакын, 50ден ашуун эми ырларым бар. Анын ичинде мен ушул мектепте кошумча балдарга музыкадан да сабак берем да. Ошол балдар менен чогуу жүрүп, ошо 15ке жакын ушул балдар темасында чыгармаларым бар. Менин ырларымды алгачкыларын ушул Айжамал Кабылова менен Кенже Дүйшөбү ырдап чыккан. Анан борончу досум кайдасың сен таба аламбы деп ошол борончу досум ырдап чыккан. Андан кийин ошол Айгүл Тодо деген чыгармамды ошо Нурмат Садыров ырдап жүрөт. Кайсыл дейсиз? Биз барганда эрчишип Айгүл Тоого деген айтат. Мен ушул борончу менен ушул Көл, Нарын, Талас жактарда 2006-жылдары ошо гастролдо чогуу жүргөнбүз да. Ошондо Нурмат кичинекей бала болчу. Ошол Куренкеев деген музыкалык окуу жайда окуйм деген болчу. Анан мен ырдап атсам эле ошол Айгүл Тоодо жаныма келип алып, биз барганда эрчишип Айгүл Тоого деп ырдай берчү. Анан бир күнү чыкты телефондон баягы жылдыз болгон кезде. Байке ушул ырыңызга кезек жетти окшойт. Мен ырдап чыгайын деп. Аны макул дедим, ошол ырдап жүрөт. Жакшы экен. Эми баягы тулпар кылган бул саяпкер деп коет эмеспи? Сиздин саяпкериңиз, сиздин устатыңыз ким болот? Ушул баягы элге кызык болсо керек. Эми бала кезде биздин мезгилде ушул аккордеон менен ырдап чыгышкан Рыспай Абдыкадыровдон баштап ошо көптөгөн оюнчулар бар. Анан биздин Баткен аймагында Жолдошбек Мамажанов деген мыкты залкар оюнчу болгон. Мен устаз деп ошол Жолдошбек Мамажановду айта алам. Ал киши менен тирүүсүндө көп жерлерде чогуу концерттерде болгон, чогулуп ошол киши менен кошо жүргөм. Андан өзүбүздүн айылда мен ушул музыкалык мектептерде окутуп, чокуткан ошо Зарбек Султанов деген менин агайым бар болчу. Ал кишилер да жакында кайтыш болуп кеткен. Ошол анан ошол Бабаравшан Тургунбаев деген агайлар бар. Ошол кишилердин ырдаганын көрүп, ошол кишилердин аккордеон ойногонун угуп, ошол кишилердей ырчы болсом экен, оюнчу болсом экен деп ошол максат койгон болчумун. Кудайга шүгүр ошол бүгүн мына ошолордун катарында ошол обончу аталып, ырчы аталып, анан эмгегимди баалап, ошол эмгек сиңирген артист болуп, ушундай деңгээлдерге жеттим да. Жакшы экен ага. Убакыт эми тар, ошонун тардыгына карабастан дагы бир чыгарма угуп алсыздар алыстан келиңиз. Макул анда ушул Айжамал Кабылова кийинки дагы бир чыгармамды ырдап жүрөт. Акыры сени сүйдүрөм деп. Баткенге ушул Гүлнара Калдарова экөө гастролго барып, анан концерттен кийин кичине чай ичип отуруп, ан жерден ырларымды тааныштырдым да. Тааныштырсам анан ой агай ушул акыры сени сүйдүрөмүңүз мага бербесеңиз болбойт, мен ырдап чыгам деп. Анан бүгүнкү күндө ырдап жүрөт, ошолорду өзүм аткарып коём. Канча жыл күттүм өзүңдү, кай жакта жүрдүң көрүнбөй. Канча жыл түштүм артымдан, кай менен кууган мергендей. Канча жыл түштүм артымдан, кай менен кууган мергендей.
жаңылбай саға қабылдым жазатпай оғым тигізем азапқа түртүйсем да ақыры сені сүйдірем жаңылбай саған қалдым жазатпай оғым тигізем азапқа түртүйсем да ақыры сені сүйдірем ақыры сені сүйдірем асқасы биік тоо болсоң аққарын болом кетпеген жалбыртап күйген от болсоң жалының болом өчпөгөн жалбыртап күйген от болсоң жалының болом өчпөгөн жаңылбай саған қабылдым жазатпай оғым тигізем азапқа түртүйсем да ақыры сені сүйдірем жаңылбай саған қалдым жазатпай оғым тигізем азапқа түртүйсем да ақыры сені сүйдірем ақыры сені сүйдірем ағыны қатты су болсың алдыңа түшкөн таш болом сездірбей өткөн құрақта сен үшін қайра жаш болом сездірбей өткөн құрақта сен үшін қайра жаш болом жаңылбай саған қалдым жазатпай оғым тигізем азапқа түртіп исем да ақыры сені сүйдірем жаңылбай саған қабылдым жазатпай оғым тигізем азапқа түртіп исем да ақыры сені сүйдірем ақыры сені сүйдірем ақыры сені сүйдірем рахмат аға таңерте келип бизге ушундай жагымдуу чыгармаларды тартуулап азапка тартып ийсең да акыры сени бир сүйгүзөм деп бир таңерте биздин жан дүйнөбүздү эргиткен бир чыгармаларды арнап бердиң сага чыгармачылык ийгилик каалайбыз 3 ноябрда сөзсүз түрдө көптөгөн аншлаг менен өтүп филармонияга эл батпай калсын деген тилекти айтабыз ага келип бергениңиз үчүн чоң рахмат ыраазычылык билдиребиз концертиңизге ийгилик каалайбыз урматтуу көрөрмандар мына бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Баткен облустук драма театрынын артисти Мамажан Козубаев бизде конокто болду.